Саламатсыздарбы, урматтуу радио кармандар. Эфирде биринчи радионун шак жүрүш программасы. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердук пульта Чынара Асылбекова. Президенттик шайлоо талапкерлердин даремети кандай? Алдыдагы саясий аламанда мамлекет башкарууга 18 талапкер атсалышууда. Президенттикке талапкерлердин үгүт өнөктүгү 15 декабрда башталган. Учурда президенттикке талапкерлер өздөрүнүн программалары менен элди тааныштырып, президенттик тактыга келсе элге кандай кызмат кылаарын түшүндүрүп жатат. Албетте, 18 талапкердин кимиси марага келери белгисиз. Бирок бу деп көз ачыктык кылгандар астрологдордун пикирлерине таянып түз да кыйыр да шайлоочулардын тандоосуна таасир этүүнү каалагандар да байкалат. 18 талапкердин 18 башка тарапташтары өз талапкерин президент болсо деп каалашат. Бирок президенттик кызмат бирөө экенин эстен чыгарбайлы. Азыркы талапкерлердин өлкө башкарууга потенциалы жетеби? Кимисинин кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Эл алдында кандай убадаларды берип жатат? Баягы эле курулай убадаларбы же өзгөчөлүк байкалабы? Бул жолку президенттик шайлоо мурдагылардан кантип айырмаланат? Президенттик шайлоо мамлекеттин бүтүндүгү менен элдин ынтымагына тескери таасирин тийгизбеш үчүн эмне кылышыбыз керек? Мындай учурда талапкерлер менен катар шайлоочулардын, тарапташтардын жоопкерчилиги кантип өлчөнөт? Биз мына ушул маселелердин тегерегинде түз эфирде талкуу жүргүзөбүз. Биздин уктурууга Ички иштер министринин мурдагы орун басары Өмүрбек Эгембердиев, политолог, саясатталдоочу Бакыт Жумагулов жана саясий илимдердин кандидаты политолог Алмаз Ибраев катышат. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Мына алгачкы сөздү биз саясатталдоочуларга берсек да, бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда саясий аламанга аттанган өтө кызуу учур болуп атат, үгүт иштери жүрүп атат. Анан бардык эле шайлоочулар, бардык эле тарапташтар ушул 18 талапкердин ичинен кимиси кандай элге убада берип атат, кимисинин программасы кандай деген маселе кызыктырып турат да. Ушул жолку саясий аламан, ошо президенттикке аттанган шайлоо процесси мурдагылардан эмнеси менен айырмаланып атат? Бул суроого жоопту ошол президенттикке аттанып, анан өзүнүн талапкерлигин алып койгон, бирок саясатты иликтөө жагында бир топ тажрыйбалуу Бакыт мырзага берсек, Саламатсыздарбы. Туура айттыңыз, бул шайлоо мындай өзгөчө акыбал менен өзгөчө убакытта өтүп жатат. Бул жанагы эле биз баятан бери эле көптөн бери айтып келе аткан пандемия убагында ушул бир өзгөчөлүгү бул дагы ушу шайлообуз ушул менен байланыштуу болуп атат. Андан тышкары дагы азыркы шайлоо бул мөөнөтүнөн убакыт эртерээк болгон шайлоо болуп атат. Биз бул мурдараак болгон шайлоо бул жана 5-6 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин болгон, ошонун жыйынтыгынан кийин бийлик алмашуу процесстерин жүргөндөн кийинки шайлоо болуп жатат. Ошону мындай эске ала жүрүш керекпиз. Анан ошол жана эрте болгондуктан байланыштуу шайлоонун уюштуруу, өткөрүү мөөнөттөрү кыскарып, ошону менен дагы бул мындайча мөөнөтү кыска жактардан дагы шайлоо болуп жатат. Эми бу жерде биз азыркы кезде мына үгүт иштери жүрүп, талапкерлер жерлерде шайлоочулар менен жолугушуу жүргүзүп жактарын байкап атабыз. Ошол эле замат программаларын мындай толук таанышуу үчүн негизинен ушул биз ойлойбуз ушу дебат убактарында, массалык маалымат каражаттарын алганда мына дебат боюнча жеребьевкалардагы Борборлук шайлоо комиссиясы өткөрдү. Ошондо мындайынан көп элдин катмары мындай таанышып биле калат да, ошол ар бир талапкердин кандай программасын айтып атат, кандай мындай көз карашы болуп атат да. Анан мен дагы ошо мындай маалымат катардагы биздин шайлоочуларга, жарандарга айта кетет элем. Талапкер KG.gov деген дагы сайт бар. Борборлук шайлоо комиссиясы мына быйыл киргизди. Ошол жерде ар бир талапкерлердин боюнча маалыматы дагы болуп атат.
Андан сырткары ошол ар бир талапкердин программалысы дагы жайгашып турат да. Ошол тармак аркылуу дагы кененирээк шайлоочулар таанышып билсе болот деген ойголор бар. Рахмат. Мына мурдагы бир топ ошол президенттик, парламенттик шайлоолорго аралашып көрүп жүргөнсүз Өмүрбек агай, сиз дагы. Анан бул жолку президенттик шайлоо мурдагыдан бир айырмаланып, анан өзгөчөлөнүп өтүшүнүн бир нече себептерин жогоруда айтып кетти. Анан дагы кандай бир айырмачылыктарды көрүп турасыз? Деги эле президенттик шайлоо бул жолу кандай өтүшү мүмкүн? Баягы шайлоочулардын, калктын калың катмарын өзүнө тарта алабы? Реалдуу бир баа берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөбү? Эми биринчиден мен айтып кетет элем, жанагы 18 талапкер, булар Кыргыздын чындыгында баары тең көзгө көрүнгөндөй саясий абройлору бар адамдар деп эсептесе болот да. Бул жолу ушу шайлоого негизинен баягы өзүнүн бир даремети бар адамдар чыккандай болуп атат да. Мен бул шайлоого катышып аткандардын көпчүлүгүн билем. Ошон үчүн мен ушундай айтып кетет элем да. Негизи эми азыр мына Бакыт мырза айтып кетти. Чындыгында бул кезексиз шайлоо болуп аткан соң бир топ баягы жаңылыктар да болуп атат. Кандайдыр бир баягы сразу эле баягы алдыга чыгып кеткендер да болуп атат. Ошонун арасында эл дагы бир бул жолу өтө баягы өзүнүн ойлорун айтып, катуу баягы даяр шайлоого катуу киришти десек болот да. Мурдага караганда активдүү деп атасыз. Активдүү деп айтып кетким келип атат да. Себеби дегенде мына эле азыркы бүгүнкү күндө могул соц тармактардагы катуу ушуну катуу талдап атышат. Ошон үчүн мен айткым келет, бул шайлоо өтө кызыктуу да болуп өтүп атат. Жаңы фавориттер чыгып атат. Азыр эч кимге баягы эме эмес, Садыр Жапаровдун феномени дагы башкача болуп, эл өзү ушул кишини бир кандайдыр бир өтө катуу көңсөп сурангандай болуп атат да. Ушул жагынан дагы айырмачылыгы чоң болуп атат. Чындыгында кече күнү эле Садыр Жапаров дагы күтүүсүздөн ушундай кандай элдин колдоосун алып кеткенин дагы бир топ политолог болобу, саясатчылар болобу, булар дагы иши кылып көз салып карап атышат да. Элдин эң көп азыр талкууга алып атканы Садыр Жапаров буга эч кимге баягы жашыруун эмес. Ошон үчүн бул башкача бир өңүттө жүрүп атсак десек да болуп атат да. Демек талапкерлердин айрымдары фаворитке айланып атат деген ойду айтып атасыз. Бакыт мырза, сиз бир нерсе айтайын деп турасызбы? Бул жерден дагы өзгөчөлүктөрдүн, анан ушу биздин элибиз, өлкөбүз үчүн маанилүү жактарын айта кетиш. Бул азыр бизде мына биздин парламент боюнча көп маселелер көтөрүлүп атат. Мисалы 28 октябрда анын мөөнөтү бүткөн. Ошону менен андан наркысы кандай легитимдүүбү же легитимдүү эмеспи деген маселе. Бул бир маселе. Экинчиден президент дагы мындай шайланган президентибиз жок болгондуктан азыр президенттин ыйгарым укуктуу аткаруу процессти биз байкап атабыз. Ошол эле замат бизде өкмөтүбүздө дагы премьер-министрибиз дагы жок болот да. Анан азыр ушул президенттин шайлоосу биздин өлкөбүз үчүн маанилүүлүгү бул азыр ушул биздин укуктук аймакка кирүү маселесинин биринчи чоң кадамы болуп эсептелет, кетсек болот да. Ушул жагынан азыркы президенттик шайлоо ушул маанилүүлүгү ушул жактан дагы биз эске сала кетиш керекпиз. Демек, Алмаз мырза, өлкөдөгү коомдук саясий абалды мындан ары бир саясий туруктуулукка алып келүү үчүн, Бакыт мырза айткандай, укуктук алкакка алып келүүдө бул президенттик шайлоонун мааниси өтө чоң экен да. Албетте, ошо менен эң биринчи чоң маанилүү кадам болот. Жана ушу элдин баягы үмүтү аткарылып, ошол укуктук талаага чөбүз деген азыркы чоң күтүүлөр турат элдин алдында. Бирок бул азыр айтылганга сыяктуу, бул мөөнөтүнөн мурдагы шайлоо болуп атат деп айтылбадыбы. Бирок бул эми айырмасы аякта өтө эле чоң эмес менимче, биринчиден. Экинчиден, анан
элдер мурдага караганда азыр Өмүрбек агай да айтып кетти, активдүүлүгү жогору деп мурдага караганда. Ошондуктан менимче азыр элдин мурдагы 10-жылдары же болбосо мурдагы Бакиев, Акаевдин убагында болгон шайлоого караганда бүгүнкү эл башка эл. Даярдыгы да жана аң сезими да башка да. Ошондуктан шайлоого болгон алардын көз карашы да башкача болуп атат да. Мен айтканым эл ойгонгон да. Ошондуктан бүгүнкү шайлоо эми бул өтө турган шайлоо менимче ошол баягы объективдүү, таза жана калыс өтөт го деп ишенем да. Себеби дегенде эл канчалык баягы 3 революцияны башынан өткөргөндөн кийин эми баягы тууганына же досуна же болбосо өзүнүн желбешине тартпас деген азыр үмүтүбүз бар. Эң ошо калыс мындан ары ошо мамлекетибизди оңдоп кете турган гана инсанга өзүнүн добушун берет болуш керек деген оюм бар да. Анан бүгүнкү күндө мына ушул дагы бир центрально-азиатский барометр деген регионалдык ошо көз карандысыз коммерциялык эмес институт бар экен. Ошолордун булар сурамжылоо өткөрүштүр. 1000 адамдай катышыптыр. Ошо сурамжылоого булар ошо президенттик шайлоо боюнча дагы бир негизги суроо бар экен. Ошо азыркы сиздин ошо берген сурооңузга байланыштуу. Ошол сурамжылоонун негизинде 73% ошо катышуучулардыкы биз шайлоого катышабыз деген оюн билдирген экен да. 73% азыркы күндө ошол катышуучулардын баягы көбүнчөсү бөлүгү ошо шайлоого катышабыз деп турат да. Демек ошол бул күндө ошо биздин коомчулук азыркы болуп аткан саясий окуяларга кайдыгер эместигин жана өз тагдырын ошо өзү чечүүгө жанагы кийинки келечегин ошо колуна алууга даяр экенин ошо билдирип турат да. Мына бардыгыңыздарга эле суроо, мына жерлерде, аймактарда ошол президенттикке талапкерлер өздөрү элдер менен жолугушуп, алардын оюн угуп, суроолорго жооп берип, анан ошо элдин дагы ошол талапкерлер менен жолугушуу дагы өз ара баарлашуусу да бүгүнкү күндө элдин талабы эмне экендигин айтып турат да. Анан талапкерлер эмнеге көбүрөөк көңүл бурушу керек? Мурдагыдай баягы эле куру убада турбайбы деп элди иренжитип албоонун жол жоболорун алар дагы таап атат деп айтсак болобу? Эми бул жерден карап көрсөк, бардык талапкерлер жана мен айткандай, чындыгында турмуш жолдорун карап көрсөк, чоң жол басып келгендер көпчүлүгү. Эми Адакан Мадумаровду ким билбейт? Кыргызстанда көп жылдан бери өзү чоң саясий упайдагы топтоп алган киши убагында канчалаган кызматтарда жүрүп келди. Мадумаровдун ушундай чоң баягы саясатчы экенин баары тең билет Кыргызстанда көп киши. Ошондой эле мына жаңы келаткан талапкерлерден дагы айтып кетсек болот. Равшан Жээнбеков, бул киши деген көпчүлүгү каякта гана барган жок. Чет мамлекеттерде жүрдү. Жанагындай бөлөк тилдерде сүйлөп, бул киши жанагы батыштын идеологиясындагы жакшы өздөштүрүп келген деп айтсак болот. Айтып атат, демократиялык нукка барышыбыз керек жана мындай деп туруп. Бирок эл муну ушунун баарын тең бат эле таразалап карап атпайбы? Алар айтып атат, бизге ким керек? Өтө билимдүү десеңби, же эме бүгүнкү күндө биринчи орунга ушул туруп атат да. Кыргызга күйгөн, кыргыздын жалпы элин оңдоп кеткен адам керек болуп атат деп айтат да. Мына ошол жагына караштыруу, бул өзүлөрүнүн эл өзүнүн баягы каалаганын жүрөгүнө жакын адамын уже таап алгандай болуп туюлуп турат да. Мен ушуган баягы көрүп атам. Эми мындай бир сыйра ушу талапкерлердин программаларын бир сыйра анализ кылып карай кетсек, мындай тенденция байкалып кетип атат. Ошол элдин арасында дагы азыр көбү мындай ушул маселеге дагы акцент кылып атканы азыр ошо башкаруу формасы боюнча мындай классификация өткөрүп койсок болот да. Ошондо эки башкаруу формасы боюнча сөздөр жүрө баштап атат. Бир жагы президенттик башкаруу деген багыт алынып атат. Экинчи жагы парламенттик башкарууга өтүш керекпиз, толугу менен парламенттик башкарууга өтүш керекпиз деген багыттарды байкасак болот да. Ошондо
мен азыр ушу карап чыккан талапкерлердин программасында Садыр Жапаров, Адахан Мадумаровдыкы ошол президенттик жака, президенттик башкаруу формасы жагына мындай акцент жасап жатышат. Ал эми калган талапкерлердин көпчүлүгү, анын ичинде ага айтып кеткендей Равшан Жээнбеков, Абдил Сегизбаев, Клара Сооронкулова жана башка талапкерлер негизинен ушу парламенттик башкаруу деген багытка алып атат. Ошол башкаруу формасына таянып, андан кийин талапкерлер андан кийинки маселелерди айтып кетип атат да. Бул билим берүү жагында дагы маселелер кантип чечилиш керек, бул тиги саламаттык сактоо маселелери, социалдык жактар кандай болуш керек, пенсия жактары, прокуратура, УКМК боюнча дагы маселелер айтылып атат, сот реформасы боюнча дагы маселелер көтөрүлүп айтылып атат. Ошонун ичинде дагы ар бир талапкерлердин шайлоо системасы дагы кандай болуш керек деген нерселерди. Бирок негизинен талапкерлердин мындай ошол башка тармактардагы чечилүү маселелери башкаруу формасы аркылуу айтылып кетип атат десек жаңышпайбыз. Бир жерден бир Бакыт мырзага кошумча кылып айткым келип атат да. Чын эле мына бизде кандай бир стереотип, ушундай көз караш пайда болуп калганда, ошо тетиги биз эмне үчүн Кыргызстан жакшы өнүкпөй атабыз, бизге тетиги батыштын эле модели келсе деп ошону туураганга аракет кылып келди да. Анан бирок деген биздин дагы кыргыздын өзүнүн жолу бар, өзүнүн багы бара турган, чече турган маселелери бар. Именно элдин көксөсү азыр башкача болуп калды, баягыдай болбой калды. Мурун да ушундай болчу. Демократияны алып келели, жанагындай батыштын идеологиясына кичине көңүл буролу, себеби дегенде биздин эстердин учунда застой болуп калды деген ушундай бир суроолор болуп келаткан да. Мына бүгүнкү талапкерлердин элге дагы бирден бир жагып атканы, могу эгер Кыргыздын өзүнүн өсүү жолун карап көрсөк деген бир жаңы идеяны айтып атат да. Мен билгенде мына өңгөчө Садыр Жапаров жанагы канча кыйынчылыктарга карабай, канча жанагы өзүн багы тебелеп кеткенге жол бербей, могу бир топ кыргыздардын жүрөгүнө жакын бир нерсени алып чыгып атат. Курултай маселесин Садыр Жапаров ачык айтып атат. Да, курултай болбойт деп, бул артка кайрылуу, тетиги кылымдарга чегинүү деп айтып атканына карабай, ал өзүн айтып атат, оюн айтып атат. Мына ушул жагынан баягы эл ушундай бир жаңы идеяны, жаңы бир жолду көргүсү келип атат да. Мына ушул жерден дагы талапкердин арасында Бакыт айткандай чындыгында бир эки бир направление болсо, эл ошолорду карап көңүлүнө жакканын уже сүйлөп атат да, жакын кабыл алып атат. Алмаз мырза, Бакыт мырза, мына сиздер эми саясатты иликтеп талдап жүргөндөн жакшы билесиздер да. Бүгүнкү күндө биз ушул мурдагы Кыргызстандын тарыхын карап көрсөк, президенттик шайлоолордо кайсы бир тараптын же болбосо партиянын дейбизби, же болбосо атайын бир кетип жаткан президенттердин нускоосу менен дейбизби, ушундай президент дайындалып шайланып келген да. Анан бул жолку талапкерлердин ичинде мындай жаңы жүздөр, же болбосо массанын элдин каалоосу менен келген талапкерлер дагы бар деген сөз айтылып атпайбы, көбүрөөк талкууланып атат. Ушул жагынан алып караганда жана калктын активдүүлүгүн арттырууга, же болбосо шайлоонун маанилүүлүгүн арттырууга ушул таасир тийгизеби, ушул жагдай? Албетте тийгизет, себеби дегенде ошо бүгүнкү күндө ошо эл өзү тандап алыш керек да. Ал жогорку жактан баягы сиз айткандай көрсөтмө менен же болбосо баягы мураскериби ошондой жолу менен эмес, мурдагы бизде бир шайлоо болгондочу аны деле көрбөдүкпү. Бирок бүгүнкү күндө ошол өзү таза ошо шайлоо жүрүш үчүн демек ошол эл өзү
өзү тандоону жүргүзүш керек да. Бүгүнкү күндө ошол дагы эле ошол баягы кайталанып кетип атабыз. Себеби дегенде эл уже өзү тандоого эмеси бар, эрки да бар, аң сезими да жетип турат, ошого мүмкүнчүлүгү да бар да, толугу менен. Анан бүгүнкү күндө мына баягы демократия деп айтып келгенде эми ошонун да толук эле шарттары бүгүнкү күндө аткарылып атат да. Талапкерлер чыкты, эч кимге эч кандай тоскоолдук болгон жок. Канча талапкерлердин арасынан иликтенип келип туруп ошол 18 мына бүгүнкү ошо жарышка катышып отурат да. Ошолордун ичинен эми баягы иликтеп келе турган болсок, эми күчтүүлөрдөн баягы 3-4 эле чыгат да. Алдыга озуп чыга турган. Озуп чыга турган элдердин баягы бир эмесинен добушун ала тургандарчы, добушун ала тургандар. Эми албетте мисалы кайсы кандидат, ар бир кандидаттын өзүнүн программасы болуп атат. Кээ бирөөлөр мына мигранттар боюнча биринчи коюп атат. Биз мигранттар мен үчүн номер 1 деп айрым талапкерлер. Кээ бирөөлөр болуп айтып атат, азыр эле келет билбордтордон ошо окудум мен деген пенсияны жанагы башка айлык эмелерди 4 эсе көтөрөм дегенчи. Ушундай дагы чакыруулары болуп атат да. Бирок менимче элге азыр эң биринчи орунда стабилдүүлүк керек да, тынчтык керек. Тынчтык керек. Анан ошол талапкерлердин арасынан кимиси ошо чыныгы эркти көрсөтө алат, ошо чечимдерди иш жүзүнө ашыра алат да. Бардыгы эле айтып жатышат. Айтып келе жаткандары деле бар, көп жылдан бери айтып келе жаткандары бар. Аларды деле мисалы эл өзү билет. Бирок бүгүнкү күндө ошол айтып аткан программасын иш жүзүнө ким ашыра алат? Ошону эрк керек болуп атпайбы? Бардыгы тең айткан эле, бул кээ бирөөлөр популисттер бар арасында, көп жылдан бери айтып келе жаткан. Бирок баягы элдин ошол күткөнү бүгүнкү күткөндө башка болуп атат да. Чыныгы ошо элге жакын, элдин ошо мүдөөсүн көтөрүп чыккан, элдин көйгөйлөрүн түшүнгөн, ошону чече турган инсан керек да бүгүнкү күндө. Ошондо албетте ошо менен ошо шайлоонун баягы чыныгы мааниси ачылат бүгүнкү күндө. Биз көрөбүз ошо шайлоо кандай өтөр экен, ончу. Бакыт мырза, сиз буга чейин дагы жана мисалы ушул мөөнөтүнөн мурда шайлоо деген бул октябрдагы парламенттик шайлоого болгон нааразычылыктан улам ошонун кесепетинен келип чыкты да. Анан сиз ушу шайлоонун алдында бир нече жолу ушул студияда шайлоону таза өткөрбөсө мунун аягы бүт ошол системанын кыйрашына алып келет деп бир нече жолу айтканыңыз бар да. Анан ошол келди. Эми ошол катачылыктарды, кемчиликтерди кайталабай турган жолду тандап алуу дагы талапкерлерге бир утуш алып келеби? Эми албетте негизинен биз мындай байкаш керекпиз да, мына биринчи революция, экинчи революция, үчүнчү революциянын түпкү себептери эмнеден болуп атат депчи. Көп айтып калып атат, шайлоонун жыйынтыгы депчи. Негизинен бардыгынын түбү болуп атканы бул ошол кездеги бийликти кармап турган президенттин парламентти башкаруу деген ниети менен башталган иштин арты менен ушул нерсе болуп кетип атат да. Шайлоонун жыйынтыктары ал уже мындайча айтканда причина следствие, ал уже следствиясы болуп кетип атат. А негизги түпкү причинасы ошо парламентти башкарам деген аракеттин арты менен келип чыккан процесстер болуп жатат да. Бул 2005 жылкы дагы революция ошону менен келген. Анткени ошондой баарыбыз эсибиздебиз, Айдар Акаев, Бермет Акаева деп туруп көп эмесин парламентке ошо алып келип алып, ошонун арты менен даже мандаттар берилип, бир күн депутат болуп отуруп калган процесстер. Андан кийинкисин биз дагы билебиз, Ак жол партиясы менен келип полностью парламентти башкарам деген иш аракеттер болгон. Мындан бул 5-6 октябрдагы шайлоодагы ошондой эле маселе болуп калган. Жанагынтип 100 мандат 3 партияга бөлүндүрүп, ошонун арты менен полностью парламент дагы башкарылат деген демилге иш аракеттер. Эми бул президенттик шайлоонун азыркы өзгөчөлүктөрүн дагы мына туура айтылып атат бул жерде. Бирде мына административдик ресурс, буга чейин дагы кээ бир талап президенттик мүмкүнчүлүктөр менен колдолгон ресурстар менен дагы өздөрүнүн кандидаттарын алдыга жылдырган аракеттер дагы болгон. Бу да эми мындай
көп талапкерлерге тең мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берип атат деп айтып кетсек жаңылбайбыз да. Негизинен сиз дагы ошол жарышка катышып калдыңыз да, жарымына чейин келдиңиз. Андай тоскоолдуктарды байкаган жок? жоксуз? Эч кандай. Мен буга чейин өзүңүз билгендей мен шайлоону көбүнчө уюштуруп жүргөм, Борбордук шайлоо комиссиясынын ичинен. Анан бул жактагы процесстерди бир таанып көрөйүн деген демилгелер болду. Андан сырткары эми мен айта кетчи, мен ички мындай граждандык позициям парламентаризм жака багытталат. Ошо талапкерлик позиция менен колдонуп, кичине ошол ой пикирлер менен ошол жерде бөлүшкөнгө аракет кылдым. Рахмат. Эми бул жерден Талайгүл жана айтып атпайбызбы да, өзгөчөлүктөр кандай болуп атат деп. Бул шайлоо чын эле бир топ айырмачылык болуп атат мурунку шайлоого каратканда. Себеби дегенде элдин арасында биз дагы шайлоого катышып дагы ошолорду уюштуруп дагы ошолорду карап көз салып да турган адам катары айтып кетейин. Ал кездерде башкача болчу элдерчи. Ол ушул талапкерди кайсы мамлекет колдойт? Тиги Россия колдоп кетеби, же Америка колдойт экен, же болбосо тиги коңшу мамлекеттерди айтып ушундай келгенде, азыр карасаң ал маселе ошо көтөрүлгөн жок да элдин арасында. Азыр баары тең ушу талапкердин өзүнүн аракетин карап, өзүнүн баягы элге кылган мамилесин карап, эл ушул жерден дагы бир өзгөчөлүк кылып атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда Кыргызстан үчүн күрөш кылам, Кыргызстан үчүн иштейм деген талапкерге ишенич пайда болуп атат да. Мына ошону биз өзүбүз тандап алабыз дегендей, ошо калктын калың катмары мына ушуга багыт алып калды да. Бул дагы бир чоң өзгөчөлүк деп эсептейм. Мурдага караганда. Анан калса талапкер дагы ошол көбүрөөк эл, көпчүлүк каалагандардан чыгып атат десек болот да. Мурдагы баягы ар кимдин нускоосу менен же сиз айткандай кайсы бир держава колдойт экен деген маселеде эмес, өлкөнүн элинин колдоосу, каалоосу менен десек болот да. Ооба, бул да чоң жакшы өзгөчөлүк. Тышкы фактор бул шайлоодо биз байкалбайт деп айтсак жаңылбайбыз. Алмаз мырза, ошол талапкерлер ушундай бир эл ичинен чыгып атат, анан эл дагы ишеним көрсөтүп атат деген жанагы айтылган 3-4 фаворит алдыда келаткан талапкерлер ушул ишеничти жоготуп албашы керек да кийинки соңундачы. Ошон үчүн эмне кылышы керек? Мындан аркы процесс кандай кетиши керек? Өзүңүз айткандай ошол уже иликтенип калды да. Божомол менен иликтенип калды. Фавориттер уже белгилүү болуп калды азыр. Анан ошол эми кимиси утса дегенс деп атканда, кимиси президент болбосо да эми баягы айткан сөздөрүнө, өзүнүн программасына, анан кийин ошо элдин талабы эмне болот атат? Эң биринчиден ошо бизге ошо стабилдүүлүктү орноштуруу болот атат. Себеби дегенде элде уже тажады ар кандай митингтерден, себеби мына митинг чыгып атса, антимитинг, каршы митинг чыгып атат. Жанагы ошо коррупционерлер менен күрөшүү деген буга чейин канча деген президенттер, парламенттер деле айтып келген, коррупция менен күрөшүп атабыз деп. Бирок ал деген иш жүзүнө ашкан эмес. Бүгүнкү күндө ошону деген толугу менен иш жүзүнө ашырыш керек деп атат. Жана ошол биздин ошол өзүбүздүн ошо байлыктарыбыз, биз өз байлыктарыбыз өзгө калсын, өзүбүз иштетели, өзүбүз пайдаланалы деген талап коюлуп атат да. Буга чейин дегенде биздин тышкы карызыбыз канчага чейин чыгып кетти, баягы ички деген бюджеттеги дефицит дагы чоң болуп турат бүгүнкү күндө деп. Ошолордун бардыгын ошол чече турган инсан болуш керек да. Эгерде президент болуп келе турган болсо, ошол убадаларды толугу менен демек аткарыш керек. Себеби дегенде башка арга жок, башка жол жок. Артка да жол жок. Жол жок. Эгерде президент болуп келсе, ошол азыр элдин талаптарын эгерде аткарбай турган болсо, эл шайланган болсо деле аны эл кийин жөн эле алып түшөт да. Себеби дегенде азыр эң биринчиден мына талаш тартыштардын арасында ким ошо президент болуп келе турган болсо, экинчи тарабы сөзсүз түрдө ага оппозиция болот. Сөзсүз түрдө анын кемчиликтерин карап турат. Сен мындай деп айттың эле, программаң мындай эле, платформаң мындай болчу, сен бүгүнкү күндө ошол сөзүңдү аткарбай элесиң деп. Жана курултай маселеси да жакшы көтөрүлгөн. Азыркы күндө эми баягы толук мыйзамдуу болуп эми мамлекеттик орган болгон жок. Ал мындай азыр коомдук байкоочу эле орган болуп атат. Долбоордо кеңешин берет депчи. Бирок ошо кандай болбосун да ал да көзөмөлүн жүргүзөт.
кандай болбосун ал да көзөмөлүн жүргүзөт. Кийин уюмдар болуп атат. Мисалы мына жетим тоо боюнча маселе көтөрүлдү эле. Ошол эле учурда мына бүгүнкү күндө мен эмеден окудум, жаңылыктардан уюм түзүлүп тур, ошо жетим тоону коргоо боюнча деген. Президент келип туруп эртең Кытайга сатам десе да ошол уюм эртең чырылдап чыгат. Ошондуктан ал президенттин азыркы күндө президенттин келгени эми элди алдап баягы жөн эле көзү боемочулук кылууга менимче мүмкүнчүлүк жок, аргасы да жок да. Ошондуктан кайсы президент келбесе бир гана анын ошо жолу таза, туура иштеп жана элге кызмат кылуу. Кошуласызбы, Алмаз мырза? Эми Бакыт мырза. Бул шайлоонун дагы бир өзгөчөлүктөрүн айта кетиш керекпиз. Анткени бул шайлоо референдум менен кошо бирге жүрүп атат. Референдумга баягы эле жанагы айтылгандай эле парламенттикпи же президенттикпи же баардыгына каршыбы деген маселелер көтөрүлүп чыгып атат элдин арасына. Ошондо шайлоо күнү шайлоочу барганда талапкерди шайлагандан кийин ошол референдумдун дагы кайсыл башкаруу формасында Кыргызстанды өнүгөт, өсөт деген ой пикири менен бөлүнүп, ошол бөлүнгөндө ошол жыйынтыктары негизинен ошол жыйынтыктар менен биз анан баа беребиз, жанагы андан кийинки иш аракеттерди жылдырабыз да. Андан кийин дагы конституцияны кабыл алуудагы багыттар болуп калат. Эгер жанагы президенттикке деп берип калса, эгер парламенттикке берип калса дегенде дагы анда дагы конституция өзгөрүүлөрү болот. И баарына каршы болгондо дагы анда дагы кандайдыр бир ушул конституция менен алып бара турган иш аракеттер болмок болуп атат да. Рахмат. Өмүрбек агай, мына буга чейин ошол жанагы референдум өтөт, башкаруу формасын аныктайбыз, анан президенттик деген дагы басымдуулук кылып атат, парламенттик багытты көздөгөндөр дагы бар. Бирок эгер президенттик башкаруу формасына өтүп калсак, анда бийлик бир колго топтолуп калат деген дагы жүйөнү айтып келишкен. Мына Алмаз мырза айтып атат, эч кандай бийликти бир колго топтомок түгүл, президент өз алдынча иш жүргүзүп же бир нерсени өзү чечим кабыл алууга мүмкүнчүлүк болбойт, анткени көзөмөл абдан катуу болот депчи. Демек мурдагы баягы 10 жыл бою, соңку 10 жылда парламенттик деп айтылып, бирок президенттик башкарууда келдик иш жүзүндө деп атабыз. Андан мурун канча жылдар президенттик башкарууну көргөнбүз деп атабыз. Ошол кездегидей болбой, мындай президенттик башкаруу болсо дагы толук көзөмөлдө болоруна ишенип турасызбы? Эми биринчиден биз азыр шайлоого баратабыз да. Вот кимди тандап алабыз деген сөз болуп атпайбы? Чындыгында эл үчүн бул оңой иш эмес. Адамды карап, ошонун ким экенин туура түшүнүп, туура билип, туура адамды такташ бул дагы чоң маселе болуп эсептелет да. Мына мен 90-жылдары ошондо Москвада окуп жүрчү элем. Баягы биринчи Россия СССР жоголуп, Россияда биринчи башталбадыбы? Депутаттарды тандап, баягы альтернатива менен шайлап атканда, ошондо көпчүлүк баягы мына демократия ушул экен деп акчасы барларды, жанагы кылмышкерлерди керек болсо депутат болуп шайланып ошентип кирип кетишти да. Мына ошондо Лихачев деген орустун эң акылдуу адамы бар эле ошондо. Ошо кишиге мен билем, журналисттер барып сурады да. Вот кандай адамды биз тандашыбыз керек десе, ошондо бир ошо киши айткан сөзү бар. Силер эл карап көргүлө дейт да. Силер алардын сөзүнө деле ишенбегиле дейт. Жанагындай программасын деле окугула дейт, бирок ишенбегиле дейт да. Ал сөздү дагы программасын да бирөөнө жаздырып алып келе берет дейт. Бирок силер ошол адамдын баскан жолун карап көргүлөчү дейт да. Вот кандай жол басты, кандай эмгек кылды. Анан кийин ошондо силер адамды туура тандап аласыңар деп. Мына бүгүнкү жанагы талаш ушундан болуп атат. Баары тең эле бизде коркунучта болуп калбады. Улам бир шайлап алсак, ушул жакшы десек, ал дагы болбой калып атат. Ишеним акталбай калып атат деген сөз болуп атпайбы? Анан эл дагы азыр дагы коркуп карап турушат. Кимди тандап алсак,
кимге баягы ишеним кылып алып келсек деген сөз. Мына ушул жерден чоң маселе ушул жерде туруп атат да. Анын сүйлөгөн сөзү, анын кылган иши, анан кийин берген уадаларын баарын тең эл уже тараза кылып өзүлөрү көрүп, билип турушат. Мен бул жерден дагы бир нерсени айтып коем. Мына Садыр Жапаров менен 3 жыл мурун баягы бияка келем деп калбадыбы, Кыргызстанга тышта жүргөндө. Ошондо агасы экөөбүз сүйлөшүп калганда мен айттым, мен эми как милицияда иштеген катары ошол кездеги кур чабалды көрүп туруп, агасын айттым, келбесин дедим. Өтө кыйынчылыкка дуушар болот. Тигиндей мындай деп өзү менен дагы телефон менен сүйлөшкөндө. Бирок Садыр Жапаровдун бир элге жагып аткан дагы бир жакшынакай баягы качествосы жок. Мен сөз бердим, мен барам деп келди да. Билип туруп жанагы кыйынчылыктарга өзүн салып берди да. Мына бул дагы чоң жеңиш. Эл ушунун баарын тең билбейт дейсиңер. Баарын тең билип атат азыр элчи. Кимдин кандай баягы аракетин, кыймыл аракетин, ошонун баягы негизги көз караштарын баарын тең ушу эл баа берип атат. Мен ойлойм, эл бул жолу ушу адашпайт деп. Өзлөрүнүн жаккан кишисин действительно чын ниети менен тандап алат. Анан кийин дагы убакыт көргөзөт, ким кандай иштейт. Эгер ошонун эле жүрөгү таза болуп, бүгүнкү күндөгү элдин алдындагы берип аткан уадаларын аткарып кетсе, элге дагы өзүнө да жакшы болот келген. Бакыт мырза, Алмаз мырза, демек жанагы кандай форма болсо дагы элдин башында турган, мамлекетти башкарып жаткан адамдын өзүнөн, адам факторунан, лидердин өзүнүн сапаттарынан, чечкиндүү кадамдардан дагы көбөйсө көз каранды болот деп түшүнсөк болобу? Деги эле саясий илимдерде ушул жагы кандай каралган, иликтенгенби? Адамдын өзүнөн көз каранды болобу, мисалы өлкө башында турган адамдан? Эми бул жакты айтып аткан маселени караш үчүн биз мисалы эки агай Нурбек агай айтып атат, тиги Европа өлкөлөрү депчи, мына Азия өлкөлөрүн эле мисал катары алып келели. Азия өлкөлөрүндө эки мамлекет мындай ушу аз убакытта өзгөчө бир жыйынтыктарды көрсөткөн. Бул Түштүк Корея, анан Сингапур мамлекети да. Сингапур мамлекетинде ким эле Ли Куан Ю деген жетекчи парламенттик башкаруу Сингапурда. Парламенттик башкаруу, ал ошол парламентке өзүнүн саясий партия менен келип чоң коалиция түзүп туруп, ошол жерде коррупция менен каршы системаны өзгөртүүгө багытталган чоң иштерди алып барып туруп, мына азыр Сингапур дүйнө жүзүндө эң бир өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн арасынын биринде. Бул ушул өлкөнүн тарыхында адамдын орду роль личности в истории деп саясий таанууда айта кетет да. Ошол эле замат Түштүк Кореяда президенттик башкаруу системасында Түштүк Кореяда азыркы убакытка чейин, мына акыркы жолу 2017 жылы Пак Кын Хе деген президентти соттоп 20 жылга соттолуп кетти. Андан сырткары ошол эле Түштүк Корея өлкөсүндө 5ке жакын президент соттолуп, ошонун ичинен 3-өнүн мындай өлүм менен жашоосу бүттү да, президенттик формасында. Анан бирде айтыш кыйын, бирок ошол эле замат ошо президенттик системада дагы Түштүк Корея кандайдыр бир жакшы эмелерди. Мен негизинен эки окумуштуу дагы бул маселени коюп, бирөө Чикаго университетинин профессору, бирөө Колумбия университетинин профессору экөө биргелешип, Дарэ Маджамоглу, анан Роберт Льюис деген эки окумуштуу эмне үчүн кээ бир мамлекеттер кедей, кээ бир мамлекеттер бай деген чыгармасында толугу менен бул маселени карап чыгып туруп, негизинен системаны өзгөртүш керек. Ошол системасы өзгөрүлгөндө
адамдын фактору мындай ойнобой калат, система иштеп калат. Ошондо система эле өзү коррупциялык жактарды дагы бөгөт коюп, жанагы таза эмес инсандарды алып келтирбей болот деп да. Бул системаны биз азыр эме айтсак, Европа өлкөлөрүндө деле көрсөк болот. Америка менен Кошмо Штаттарында Дональд Трамп канча мындай мыйзамсыз аракеттерин жасады, бирок ошол эле замат системасы эч кандай жол бербей туруктук болуп берип атты да. Мен ойлойм, негизинен бизде ушул системаны куруу маселеси өтө бирок ушул чоң көйгөй болуп турат. Кыргызстанда дагы эле азыркы кезге чейин дагы бул маселе актуалдуу болуп турат деп дагы айта кетсек болот. Ушул учурдагы шайланган президент, мисалы кимиси келсе дагы Алмаз мырза, ушул жогоруда Бакыт мырза айткандай, ошол системанын алмашуусундагы бир өткөл учурда элди, өлкөнү бир ушундай бир системанын кризисинен алып чыгып кете ала турган лидер келеби? Ошол жагдайды байкай алдыңызбы? Эми келет буюрса. Эми азыр мындай ачык эле айтканда, азыр фавориттерден экөө эле да менимчечи. Эми ошол Адыхан Мадумаров менен Садыр Жапаров экөө эле менимче. Даже Канат Исаев, Абдил Сегизбаевдар деле анча деле ала албайт болуш керек. Сооронкуловаларды, башкаларды деле айтпай эле коеюн. А кээ бирөөлөр жанакы эми сан болуп жүргөндөр, кээ бирөөлөрдү эл тааныбайт деле. Ал эмне салымын кошконун, эмне колунан келерин аларды эл эч ким деле билбейт да. Анан ушул учурда ким келет деп атат, ошол системаны өзгөртө алабы? Менимче бул жерде ошол менин баягы талдоом боюнча Мадумаров менен ошо Садыр Жапаровдун ошо ортосунда. Мадумаров буга чейин уже айтып кетти, Өмүрбек агай дагы бир нече жолу койгон деген. Ал ошол элдин кандайдыр бир бөлүгү колдойт аны. Колдойт, то есть колдосун эл, ал ошо чечен өзү саясатчы, канча жылдан бери иштеп келген, аябай баягы сабаттуу, грамотный саясатчы катары да. Бирок бүгүнкү күндө мына баягы бир дагы саясатчылардын, депутаттардын биреси айткандай салыштырып келбеди. Мына биздин Ишимбай Абдыразаков кандай киши болгон, муюнку кийин Акаев академик болгон деп салыштырып ушундай келип туруп, акылдуулар жагынан келгендечи. Көрсө саясатта сөзсүз түрдө андай эмес экен да, баягы академик болушу же болбосо билимден жогору болушу. Мындай учурларда өзгөчө ушундай баягы ушундай кырдаалды сиз айтып атканда, ушулда баягы лидерлер керек экен да. Чечкиндүү кадам жасаганбы? Чечкиндүү ошол сөзсүз эле булар эме болуш керек эмес, управленец же болбосо менеджер болуш эмес, бирок булар азыр баягы элдин талабына жооп бере турган, жана элди ушул кырдаалдан жана мамлекетти чыгарып кете турган ошо эрки бар адамдар керек да бүгүнкү күндө. Ошол өзүнүн мындай кыргызча айтканда башын сайган да. Башын сайган адам керек. Себеби дегенде бизде буга чейин эмнеге муну кыла албай келишти? Баары бири-бирине байланыштуу болчу. Президент парламентке көз каранды, кандайдыр бир деңгээлде парламент канчалык эле бул учурга чейин канчалык айтып келбесе, ошо парламенттик башкаруу деген менен парламентте толугу менен өзүнө жоопкерчиликти алган эмес, бирдеме боло турган болсо же өкмөткө же президентке шылтаган да. Шылтаган. Ошо менен эч ким жоопкерчиликти албай келген да. Анан ошол система баягы чырмалышып, бири менен байланышып калганда, эч ким ошол системаны чечип же болбосо ошону буза алган эмес. Ошого бүгүнкү күндө мындайча айтканда баягы жанынан башты кечкен адам деп койсок болот да. Өзүнүн ошо тагдырын, өзүнүн өмүрүн, башын ошо мамлекет үчүн сайган адам гана ошондой кадамдарга бара алат да. Себеби дегенде ал эч нерседен коркпойт. Билимимди да жогото албайм же болбосо өзүмдүн байлыгымды жоготуп алам деп коркпогон адам келиш керек да. Мен ойлойм, ошо бүгүнкү күндө Садыр Жапаровдун айтып аткан эмеси ушул баягы көрсөтүш эмелерге, талаптарга туура келип атат да. Ал айтып атат, мен кыйынчылыкты көрдүм, мен жоготконду жоготтум, байлыкты да көрдүм, бийликти да көрдүм, эң жакын адамдарды, ата энемди, атамды да, энемди да, баламды да жоготтум деп атат. Бүгүнкү күндө менин жогото турган баягы өзүмдүн кесип башыман эч нерсе жок. Мен элге кызмат кылып берейин деп атат. Ошон үчүн эл ишенип атат да. Ала сурабай эле, сен академиксиңби, сенде кандай эмес билимий даражаң бар, канча научный степениң бар деп сурабай эле. Сен академиктер келди, биз көрдүк алар кандай башкаруусын. Азыр ошондуктан эл айтып атат, келе турган адам бул элдик адам болуш керек.
эл үчүн кызмат кылыш керек. Мен ойлойм ошондуктан азыркыда өткөн абалда ошол кандидаттардын арасынан эмнеге ошо элдин кабыл алуусуна мындай аябай күчтүү ушу Садыр Жапаров туура келип атат, себеби дегенде ушул талаптардын аларга жооп берип атат да. Элдик адам болуп, жөнөкөй карапайым, мындай жөнөкөй тил менен сүйлөп, адамын коомчулукка, элдерге түшүнүктүү болот. Өзүгөчө карапайым адамдарга. Ошондуктан көбүнчөсү мындай региондордо биз азыр байкап атабыз да, кимде ким менен кандай жолугушуп атат, канча адам катышып атат ошолоргочу. Эми бардыгы колдобосо да, бирок көпчүлүгү колдойт да ошону. Мына ошол 18 талапкердин 18 бөлөк тарапташтар болот да, мисалы. Бирок президенттик бир гана кызмат, анан көпчүлүктүн баягы тандоосун алган, көпчүлүктүн көңүлүн бурган талапкер келиши керек да. Мындай учурда сиз Өмүрбек агай, сиз мурдагыларды көргөнсүз, жогоруда Алмаз айткандай академиктер жана башкаларды деп атабыз. Ошол чечкиндүү кадам жасап, бир түз чукул бурулушту мындан ары алып кете турган талапкерди шайлап алууга эл даяр деп жана да айттыңыз. Дагы кандай жагдайларга көңүл бурушу керек эл? 18 талапкер 18 бөлөк үгүт жүргүзүп атат. Алар баягы бири-бири жөнүндө ар кандай кептер айтылып атат. Бул жагы да маанилүү да. Эми бул биз тарыхка дагы кайрылып турушубуз керек да. Себеби дегенде билесиңер, вот Манаска 1000 жыл болбодубу, да? 1000 жылдык. Мына ошо кыргыз эли ошо 1000 жыл мурун Манасты эңсеген да. Ошо элдин башына бирөө келсе, элди бириктирсе, ушу кыргыз эли бир өзүнүн сый урматка ээ болсо деп. Жанагы Манастын атасы Жакып тентип кетет да, ыйлап. Алладан ушу бир бала берчи. Ал жөн баланы сураган жок да. Ал вот элге керектүү баланы сураган да. Ошо эпостун жанагы философиясы да ошол жерде келип такалат да. Көп эпостун көп бөлүгү ошо Бай Жакып ошо бала издеп, талаалап, тентип Теңирден ошо бала сурап жүрөт. Жөн бала сураган жок. Ал именно вот элге кызмат кылчу бала деп. Мына ошол 18 талапкер дагы биз эл азыр ушуну күтүп атат да. Кимиси элге кызмат кылып берет айланайын. Ким ушу биздин оор мезгилде канча жылдан бери биз башыбызды көтөрө албай аткан биздин кичинекей мамлекетибиз жакшы болуп кетет деп. Мына эл азыр мен ойлойм ушу биринен бири азыркы системада жакшы болуп атпайбы? Соцсет, соц тармактарда сүйлөгөнүн, турганын бүт барын көргөзүп атат. Эл ошон үчүн өзүнүн баягы ишенген адамын уже мен эми азыр бизге эми кесе айтканда болбой атат. Сенин передачаң ушу жалпы жөнүндө жалпы талкуулаш керек болуп атат. Ким канчалык даремети бар, даремети бар деп. Уже эл көрүп калды. Мына биз деле азыр жерлерге барып келип атабыз. Эл аралап жүрөсүздөр. Эл аралап жүрөбүз, сүйлөшүүлөр жүрүп атат, көрүп атабыз. Элди азыр баягыдай акчага даже прилагать этпей калды. Эл көрүп атат. Тигинин акчасын алып коюп шайласамбы деген. Ал деле уже артта калды. Эл азыр өзүнүн келечегин тандап атат да. Мына Кудай буйрса 10-январда ушуну биз кадимкидей эле күтүп атабыз. И ошондой болоруна мен ишенем да. Баягы жердешчилик деле унутуп калды, артта калды. Мурунку баягы саясий оюндардын баары тең өзүнөн өзү эле бир башка нукка өтүп кетти да. Азыр эл чын эле өзүнүн каалаган адамын уже издеп калды. И таап алышты деп ойлойм. Ошон үчүн бул шайлоо өтө кызык. Жанагы 18 талапкердин ичинен чыныгы талапкерди эл өзү тандап алчудай болуп калды. Рахмат. Бизге дагы пикирин билдирген Facebook пайдалануучулар болуп атат, замандаштарыбыз. Кеп конституцияда эмес, кеп президенттердин өзүндө. Чоң күнөө элди ойлобой өздөрүнүн кызыкчылыктарын жогору коюп, алдын ала көрө албай, билимсиз алдыга кантип жыла турган реформаларды жүргүзө албай, жоопкерчиликти эч кимиси мойнуна албай, коррупцияга баш оту менен кирип кетишкен. Себептин баары ушунда болуп жатат деп Эсеналиев деген мырза
пикирин айтып атат. Бакыт мырза, кандай карайсыз? Чын эле жанагы жоопкерчиликтен качып, өзүнүн бир уч тобун же болбосо өзүнүн тарапташтарын байытып, же болбосо коррупциялык элементтерге аралашып, же болбосо бир мындай жалпы элдик кызыкчылык үчүн башты канжыгага сайып койбой, жеке кызыкчылыктарда тар чөйрөдө иш алып баруу ушул кризистин келишине алып келдиби? Тарыхты карайлы деп Манас атабыз жакты да карап кетти. Мен бул азыркы биздин жаңы тарыхыбызды карай кетели. Аскар Акаев келгенде дагы чоң үмүт менен эл карап, ошол жерде легендарлуу парламент деген болгон, ошолор колдоп, андегенде Масалиев менен тиги Усубалиевдин ортосунда катуу тиреши болуп, Жумагулов деген дагы болуп, ушундай процесстерде ошондо мындай Акаев мындай элдин үмүтү болуп келип эметкенде, андан кийин жанагындай иш аракеттер башталып калганда 15 жылдан кийин 15 жыл ичи бир нече жолу конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизип туруп, президенттик бийлигин күчөтүп алып, жанагы процесстер болгон. Экинчи жагы болсо, мына Курманбек Бакиев деген чоң үмүт менен берилген, бардык күчтөр колдоп, бардыгы ага ишеним берип келген президентибиз болду. Ал дагы 2006 жылкы конституцияны 2007 жылкы референдум менен өзгөртүп, башка багыттарды алып барганын анысы дагы күбө болдук. Андан кийин Атамбаев дагы канча адамдар, балдарыбыз биздин өмүрлөрү аркылуу келди. 100ге жакын адам кырылып, анын ичинде мен досторум дагы барды, көбүнүн атасы, балдары болду. Ошол арты менен келип үмүттү аткарам, ушул балдардын өмүрлөрү жөн берилген жок, ушул адилеттүү, акыйкат өлкөнү курам деген лозунгтар менен келип кылган иш аракеттерин дагы биз көрүп калдык. Анан эми берде ушул маселени карай кетсек, тереңирээк, инсан катары көбү айтат: ой, Акаев жакшы киши эле, ушундай айланасы бузуп койду деп. Бакиевди дагы айтат, аны тиги бир иниси менен бир баласы бузуп айлантып койду дейт. Тигини болсо там шоферлору, жон сакчылары дагы ушундай иш аракеттерди кылып жиберишти деп да. Берде ушу президент институту Кыргызстандын условиясында социалдык структурасына туура эмес келген институт болот, жатат деген ой пикирлер жаралып калып атат да. Ошон үчүн системаны өзгөртүү дегенде, ошондо биз ошол парламенттик жактыкы, мен дагы бул маселе менен терең ойлонгом, жана бардык окуялар таасир эткен мага акыркы кездери. Ушу парламенттик башкаруу Кыргызстан үчүн ыңгайлуу болуп жатканы мага мындай болуп атат. Туура. Дагы Алмаз мырза, бирок ошол президенттик башкаруу эле болуп, бирок ошол бардык жоопкерчиликти мойнуна алган президент келсе, биз кырдаалдан чыгабыз деген да пикир болуп атпайбы? Сиз кандай карайсыз? Албетте, бул мына эмелер боюнча деле, ушул жанагы сурамжылоор боюнча 70-80% ушул президенттик форманы колдоп атат дейт да. Себеби дегенде элдер уже парламенттикин көрдү да, парламенттикинен уже тажап өтүштү да. Бар эми колдоочулар бар, жанагы батышчылар бар, кээ бирлер ошо колдоп аткандар. Бирок бул 10 жылдын ичинде көрбөдүкпү кандай парламентти. Парламент өзү как форма катары көптөгөн ошо мамлекеттер жашап келе жатат, жакшы игиликтүү жашап келе жатат. Бирок тилекке каршы биздин саясатчылар ошону дискредитация кылып, бул кыргыздарга туура келбейт экенин көрсөтүп коюшту да бүгүнкү күндөчү. Эми парламенттик эмеге, формага балким жетишкө бизге дагы убакыт бар. Биз балким саясат жагынан, моралдык жагынан дагы жетише элекпиз да. Бизге бүгүнкү күндө биздин чакан мамлекетибизге ошол бир ажо жана бир ата журт болгондон кийин бир ажо эле бүгүнкү күндө ошо туура келет деген ошо пикирлер да айтылып атат да. Ошол бирок президенттин жоопкерчилиги дагы чоң талкууга түшпөдү беле? Ооба, жоопкерчилиги болуп атат. Анан ошол кезде бул эме жоопкерчилигин алат деп атат да. Жоопкерчиликти алат толугу менен. Азыр бир кишиге боло турган болсо, ошол Кыргызстандын тагдырына толугу менен ошол баягы өзүнүн салымын кошуп
деңгээлде коомдук саясий абалды жакшырлатыш үчүн толугу менен ошо жоопкерчиликти алат деп атат да. Бул деген бир чети ошо жакшы жагы да. Себеби дегенде биз ошо мына 121 киши жоопкерчиликти алат деп турдук эле, тилекке каршы андай болбой калды. Баягы коллективдик жоопкерчилик болгон жок. Бирөөсү да алган эмес. Пандемия учурунда да көрдүк, октябрдын учурунда да көрдүк, кворум чогула албай жүрдү. Эме площадьте жаштар жүрдү, кемпирлер жүрдү, айрым депутаттар жүрдү, а бирок кворум жок. Бул эмне деген, бул демек жоопкерчилик эместигин билдирип атат да. Бүгүнкү күндө ошо президент бир киши жоопкерчиликти алсын деп аткан жакшы. Бизде кыргыздарда биз алыс кетпей эле жакшы макал бар. Балык башынан чирийт дейт. Бул эгерде президент таза иштесе, ниети таза болуп, таза иштей турган болсо, айлана чөйрөсү дароо эле тазаланат, ал адамдын өзүнөн болот. Ал шопуруна да, аялына да, башкага да байланыштуу. Демек ошол адамдын өзүнөн да көз карандылыгы көп нерсе. Агай жыйынтыктап коелу убактыбыз. Эми бакыт инимди мен жакшы түшүнүп атам. Бул молодец, өзүнүн баягы оюн аягына чейин позициясын билгизип атат. Бирок жанагы тарыхты улам эле биз карап турушубуз керек да. Себеби бул бир адамдан же болбосо бир коллектив эмес да. Бул мамлекет башкарууда чындыгында жана тарых өзү жазып кетет да. Ошол эле Францияны алып көрсөк, жанагы Германия келип 40-жылы тиги келгенде бир ок ата албай эле багынып берип коюшту да. Ал жерден кийин тарыхчылар да ошону карап көрдү да. Ошондо парламентский башкаруу болуп, ошо бир киши чечим кабыл албай койгондо, бир чечим кабыл албай коюшкан. Бирөөнө бирөө шылтап атып. Мына Деголь келгенде эң кыйын саясатчы болуп келди. Ал айтты, мен президенттик башкарууга өтпөсөк болбойт, Францияны жоготуп алабыз деп. Мына ушундай мазгилде. Анан мына биздин тиги иним айткандай 10 жылдагы парламенттик башкаруу уже элдин баары тең өзү эл уже каршы чыгып атат да ошого. Мына ошон үчүн туура жолду биз тандап аларга ишенебиз. Биздин Кыргызстанга чындыгында эл өзү реформада чечет, бирок элдин ою жакшы болуп турат. Рахмат, кыскача. Кыскача эле айтып коеюн, биз азыркы убакытта чейин парламенттик башкарууда жашай элекпиз. Биз жашап келатканыбыз президенттик эле башкаруу болуп аткан. Анан мына акыркы 10 жылда президентте парламенттик башкаруу менен жашап аттык. Бирок ошол парламентти калптаган президент болду да. Ошону биле жүрүш керек. Бирок жоопкерчилиги жок президент. Жоопкерчилиги жок болуп калды. Рахмат, урматтуу радио угармандар, биз түз эфирде президенттик шайлоо, талапкерлердин дарамети кандай деген темада түз эфирде баарлаштык. Биздин студияда Ички иштер министринин мурдагы орун басары Өмүрбек Эгембердиев, политолог Бакыт Жумагулов жана саясий илимдердин кандидаты Алмаз Ибраев болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Угармандардын эсине салып коелу, сиздер ушул эле маекти Фейсбуктагы Биринчи радионун баракчасынан угуп көрүп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн Чынара Асылбекова жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.